Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. 4 сотук жер аянты шашылыш сатууга чыгып жатат. Кызыл китеби, бардык юридикалык документтери таза экен, ээсинин колунда. Мына, мен дагы бир катар карап көрдүм. Бул жаңы конуш, байкасаңыздар көчөлөрү түп-түз шахматтай болуп тизилген. Мына бул 16 метрлик чоң центральный көчө, ВОЗ 2 жаңы конушунда. Мындан өйдө тарабында дагы экинчи дал ушундай центральный чоң көчөсү бар. Мына ушул биринчи централдык көчөнүн боюнан угловой тагыраагы 28-чи кичи көчө менен кесилишет экен. Мына ушул забор менен тосулган 4 жарчы туура формадагы жер аянты шашылыш түрдө сатууга коюлду. Баасы $38.000 кеми бар деп жатат. Свети бар, электр энергиясы, интернет кабелдери бүт баары тартылган. Сууну качалка менен жер астынан чыгарып алсаңыздар болот экен. Буйруса жакынкы убакыттарда газ, аны менен кошо ушул центральный таза суу келип калса баары толук болот. Бул Военно-Антоновкада жайгашкан, тагыраагы шаардан келсеңиздер деле Унаа базарга жетпей Фрунзе чоң трассасынан Крупская көчөсүнө бурулуп киресиздер. Военно-Антоновканын центринен. Крупская менен өйдө бир аз жүрөсүздөр асфальт менен. Бир аз жүрсөңүздөр эле Болотбек Назаров деген көчөдөн сол тарапка бурулуп түз эле өтүп келсеңиздер, мына ушул ВОЗ 2-нин кире бериши трансформатордун маңдайындагы эле мына ушул 28-чи көчө менен кесилишкен централдык чоң жолдун боюндагы угловой участок шашылыш сатылат. Мындайынан узуну 25 метр, ал эми туурасы 16 метр. Туура 4 жарчы формада. Мына тосулган жер аянты теп-тегиз. Келесиздер каалаган курулушту эрте жаздан биринчи баштай бересиздер. Мына ушул жер $38.000 кеми бар деп жатат. Анан келечекте бала бакыранын окуганына, шаарга, университетке каттаганга маршруттук транспорт көйгөй эмес. Анткени мынауынан кааласаңыздар 27-26 көчөдөн солго ылдый түз барсаңыздар 2 мектеп бар. Аны менен кошо айыл өкмөтү дагы бар. Бул тарабында ушу Военно-Антоновканын айыл өкмөтү, гимназия мектеби, дагы бир мектеп бар. Ал эми жаңы түшкөн мектеп, мындан ары түз эле барасыздар Крупскаядан оңго солго бурбай, Крупскаядан маңдай эле өтсөңүздөр, кийинки Военно-Антоновканын централдыгы экинчи көчөсү бар. Ошол көчөнүн боюнда ФАП-дагы, анан жаңы курулган мектеп дагы ошол жерде. Андан сырткары мына бул ВОЗ 2 жаңы конушуна өзүнчө дагы мектепке жер бөлүнүптүр. Мына бул забор менен тосулган жер аянты турат. Анын үстүндөгү бош поля ушул жер мектептин планировкасы менен бөлүнгөн экен. Чалып бир катар сүйлөшөсүздөр. Эгер алып ушул жерде жаңы конушта биринчилерден болуп курулуш материалдар дүкөнүнү, мүмкүн бир продуктовый магазин ачам десеңиздер, кыскасы ишкердикке дагы ыңгайлуу экен. Анткени ВОЗ 2-нин негизги кире бериш централдык көчөсү мына ушул. Же бул тарабынан Военно-Антоновкадан кирет, же болбосо бул тарабынан ушул Заря тарабынан кирет. Эки эле вариант. Ушул эки тараптын кире бериш биринчи тарабынан өзүңүздөр ушул жерди сатып алып, ушул жерден бир сооданы уюштуруп койсоңуздар болот экен. Чалып бир катар байланышасыздар, ээси менен сүйлөшөсүздөр. Суу көйгөй эмес, скважинадан чыгартып аласыздар, каалаган бурчтан 15 метр, 17 метр, 20 метр, кээ бир жерлер ушул 30 метрдин тегерегинде астынан таза суу чыгат. Электр энергиясын мына ушул столбалардан эле тартып аласыздар. Бул тарабынан кааласаңыздар, аркы тарабынан кааласаңыздар, мына өйдө тарабынан интернет кабелдерин тартып, кошуп, өзүңүздөр гүлдөтүп аласыздар. Баасын $38.000 кеми бар деп жатат. Мынакей кызыл китеби дагы менин колумда. Бүтүн ушул госрегистрден чыккан бардык токтом, приказ, андан сырткары мына бул жагында госактысынын ичинде толук чертеждору дагы чийилген 237 участка экен. Мынакей 16га 25 жер аянты, андан бери келгенде бардыгы ушул жеке менчик, жеке турак жай куруу, жер тилкеси, калктуу конуштардын жерлери деп туруп, анан бул жагында ушул дареги, так дареги 237 участка, угловой, анан ээсинин фамилия аты, кыскасы бүт бардыгы юридикалык госрегистрден тапшырылган документтери. Салып сүйлөшөсүздөр. Ассаламу алейкум.